Кыргызстандагы ар бир айымды бактылуу кылыш үчүн бактылуу айым теледолбоору бар. Ал эми сулуу кылыш үчүн бактылуу айым сулуулук салону бар. Эми ар бир аял затты, ар бир кыргыз кызын жыттуу кылыш үчүн Анжелика Кайратовна бактылуу айым атырын чыгарды. Дал ушул атырдын презентациясы бүгүн Беладжо банкет холлунда өтүп жатат. Буюрса биринчилерден болуп репортажды бизден көрүңүз. Hoş geldin. Бүгүн эмне болот буякта? Бүгүн парфюмдун презентациясы болот. Кайсы парфюм? Лика. Жыттап көрдүңбү? Сонун экен, жакты. Канча экен баасы? 6,5 миң. Чоңу. Алып кетесиң? Конечно. Азамат биринчиден өтө изденүүнүн үстүндө ушул нерсени алып чыкты болуш керек деп ойлойм. Бул адамдын оюна келбеген нерсе. Өзүнүн парфюмун чыгарам дегенчи муну эч бир чын деле оюна келбесе керек. Азамат молодец деп айта алам, дагы да болсо ийгилик. Бүгүнкү жаңы ачылышы менен Анжелика айымды чын диlimden куттуктайм. Мына ушундай дайым талыкпай эмгектенгени менен өзгөчө. Анжелика, бул линияңда кардарлар көп болсун. Ишиңе ийгилик, дайым алгалап, кадамыңды бир гана алдыга таштай бер. Бүгүнкү кече өтө башкача болуп жатат. Анткени Анжелика Кайратовнанын духилери өтө өзгөчөлүгүн дагы бир жолу байкадык. Эч кимге окшошпогон, жыты өтө башкача, сонун баарыңыздарга сунуштайбыз. Мен дагы азыр өзүмө алып алдым жанымда кыздар менен. Анжелика азаматсың. Анжелика бизде кандай гана таң калтырып келатат ушунча жылдан бери. Бул эми мен ойлойм Кыргызстанда алгачкы жолу ата мекендик өндүрүштү сөзсүз колдош керек. Кудай буйруса бүгүн презентациясында отурабыз. Бул духини дагы ар бир айым, ар бир бактылуу айым колдонсун деп чыгарандан кийин бүгүндөн баштап ар бир айым мен дагы өзүм колдоном деген үмүтүм бар. Молодец, азаматсың, анан ден соолук каалайм. Кандай ойлойсуз, ушу парфюмду колдонгондон кийин ар бир айым бактылуу болуп кетеби? Ар бир кийимди кийгенде дагы, бир жерге барганда дагы айымдарга бул өзгөчө бир стимул болот. Мен ойлойм, почему бы и нет? Бактылуу болуп кетсе болот. Бактылуу болуш ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда да. Албетте Анжеликага кандай куттуктоо айтсак деле жарашат. Буюрса Анжелика азаматсың, мындан дагы бийиктиктерди багындыра бер. Эң негизгиси аракетчилдиги, эмгекчилдиги, адамгерчилиги менен Анжеликаны аябай сыйлаймын. Ар бир ийгилигине кубанып, сыймыктануу менен кабыл аламын. Азаматсың, сендей кыздар Кыргызда көп болсун. Сендей кыздарды ар дайым колдош керек. Азаматсыз, парфюмду өзүңүз жыттап көрдүңүзбү? Көрдүм жыттап. Кандай экен? Өлүп калам го, жытына өлүп калам. Ар бир парфюмун алып мурдума тыгып алайын дедим го. Мен могу жыттарга өлүп калам го, өлүп калам. Анжелика айым, куттуктайбыз. Артыбызда гүл батпай калгандан эле билсек болот. Презентациябыз мыкты деңгээлде өттү дегенден кабар берет. Мынакей сиздин парфюмуңуз бактылуу айым атыры эң мыкты атырлардын катарына кирет деген жакшы ишенич менен мынакей бүгүн презентациясын кылдык. Кандай өттү? Ошол тууралуу. Мен бардык конокторго деген чакырууда жазгам. Мага гүл алып келбеңиздер. Мен сиздерге гүл берем. Миллиондогон гүлдүн баягы жыпар жытынан түзүлгөн парфюмду мен сиздерге беремин. Гүлдөр деген бир күндө өлүп калат экен. Мен ушунчалык назик гүлдөргө бир мамилем башка. Бирок
кантсе дагы майрамдын көркүн ошол нерсе ачат экен. Сулуулук дүйнөнү сактайт демекчи, бүгүн ушунча көп сулуу айымдар болду, сулуу инсандар болду, жан дүйнөсү сулуу инсандар көп болду. Ошого жараша биз дагы залды болушунча кооздоп, болушунча жакшы маанайда өткөрүп алдык. Бул бир гана жаңы кадамы, жаңы басып аткан кадамыбыз. Буюрса, эгерде ушул патриоттук сезим менен ушул парфюмду алып, колдонуп, өздөрүнө айымдар жана уулдарына болот, мырзаларына дагы бизде мырзаларга арналган парфюм бар, духиси Infinity деп аталат. Ал эми бул жерде кыргыз аталышы бактылуу айым деп турат. Сиз көргөндөй кыргыз мазмундагы парфюм биринчи жолу чыгып атат биздин өлкөбүздө. Ошондуктан бул нерсе мени аябай толкундандырып жатат. Келечеги кең болсун деп эле айтмакчымын. Бул ишибиздин анткени мунун аркасында көптөгөн кайрымдуулук, жакшы нерселерди жасайбыз деп ниет койгонбуз. Мен буга чейин да айтып өттүм эле, ар бир айымды сулуу кылыш үчүн бактылуу айым ошол эле сулуулук салону, бактылуу кылыш үчүн теле долбоору, эми жыттуу кылыш үчүн атайын парфюмдар да чыгарып турсуз. Бул парфюмду чыгаруу негизи идеясы каяктан келди же мурун эле бар белесизде? Мен өзүм парфюм колдонгондо 3-4 духини дароо себип алам да. Анткени баягы популярдуу парфюмдарды курбуларым дароо таанып калышат. Сенде бул парфюм бар экен деп. Анан 2-3 колдонсоң таппай калат экен да. Бул кандай парфюм деп сураганда, аталышын айтпайм, өзгөчө парфюм деп койчумун. Ансыңарындай дал ошондой аралашмадан идея ошондон келип чыкты. Мага жаккан парфюмдардын бир 10 аталыштагы парфюмдун аралашмасы. Жана эми бул максат болуш керек. Кыял болуш керек. Мисалы, Дженнифер Лопестин деле биз парфюмун көрүп, стил деген Дженнифер Лопестин, бай Дженнифер Лопес деген парфюм бар экен деп чет мамлекеттен барып алганбыз. Анткени мага чыгармачылыгы жагат, фанаткасы болом. Анан мен дагы мисалы үчүн бактылуу айымга катыша турган айымдар долбоорго катыша албай калса, апаларына бактылуу айымсыз апаке деп белек берсе болот. Апалары кыздарына. Айтор бир гана ортодогу сезимдерди билдиргенге себепкер болсун деп атабыз. Идея ошондон келип чыкты. Эмне белек кылсак болот деп. Айымдарды буга чейин кийим тигип кийиндирдим. Эми парфюм менен кийиндирейин деп атам да. Мына сыртында жазылып турат Лика деп Паги деп. Париж менен кандай чечеси бар? Ичиндеги атырдын толук ушул жасалышы Париж парфюмерлеринен биз 120 баягы ар кандай ушуга окшош парфюмдардын арасынан тандадык. Алар өтө мындай кылдаттык мамиледе жасайт экен. Биринчи нотасы, экинчи нотасы, аягындагы шлейфи деген сөздөрдүн баарын камтып, айтор өзүм да парфюмер болуп калдым. Бул бөтөлкөгө Парижден куюлат, Парижден чыгат. Дүйнөлүк стандартка жооп берет. Өзүңүздөр көргөндөй өтө калың айнек. Анан капкагында өзгөчө, мынакей өзгөчөлүк бар. Анан жаздыкча, баягы урунбай турган жаздыкча буга салганда мен аябай жана силкип жөрдүм окшойт. Бирок негизи бул кутучага парфюм киргенден кийин сынып калбашына дагы баягы бардык жагынан ойлонуп чыгарганбыз. Кутучага чейин өзүм ойлоп тапкам, ушундай кирип чыксын деп мындайча айткам. Дизайны да өзүңүзгө тиешелүү. Ооба, өзүнчө эле мындай айфондо чаткандай да. Логотип дагы биздин Кыргызстандын эле таланттуу дизайнерлеринен чыккан. Лика бул ошол Анжеликанын эле жакындар баары мени Лика деп чыгат. Анжелика дебейчи. Анан Лика деп атап койдук. Бул жакта А тамгасы турат, баягы өз бренд баштапкы тамга менен. Сиз айтканыңыз дүйнөлүк брендтерге шайкеш келет, бардыгы ылайыкталган деп. Жанан билесиздер, ошол эле дүйнөгө белгилүү ошол эле француз атырларынын баасы кыйла жогору турат. Сиздин бул духинин баасы кандай болот? Биздин кыргызстандыктардын чөнтөгүнө ылайыктуу? Ооба, биз азыр француз духисин ала турган болсок, мисалы үчүн айтпай эле коеюн, эми ал жерде жөн гана жылтырагы, кагазы, анан парфюм өзү чыгат. Бирок мындай жаздыкча, велюрда жаткан, өтө сапаттуу мындай айнектеги парфюмдар, булар нишевый парфюмдар деп коет. Нишевый парфюмдардын берки баасы эле
35.000ден жогору 45.000-50.000ге чейин барат ал парфюмдардын баасы. Биз ошол форматта чыгардык. Бирок өз баасы бизге 6.380 сомго келди. Анан жол киресине өзүм кошуп атам. Азырынча 6.500 деп атам. Канчалык кымбат арзан десе дагы ошого чыдап атам. 100 миллилитрге 6.500 эң эле туура келген баа экен. Ал эми 2-3 айдын аралыгында 50 миллилитр менен 30 миллилитр чыкканда мунун баасы 9.000 болот. Демек, сатык баасы 10.500 болмок. Ошондо 4.000ге. Азырынча арзандатып жүрөт. Бүгүн презентацияда 4.000ге арзандатып 6.500ге саттык. Анан кичинекей миниатюркаларга өзүбүз коюп тараттык. Эң негизгиси азыр биз жайылтышыбыз керек. Анан кийин киреше тууралуу ойлонушубуз керек. Эгерде кирешени биринчи орунга коюп ушунун үстүндө мен акча жасайм десек, андай бизнес болбой калышы мүмкүн. Биз деле ошо да салон ачкандан кийин бекер жасап берем, анан скидка кылам, кел дейсиң, анан адам жактыргандан кийин ар дайым кардарың болуп калат. Ошол сымал. Сизди куттуктайм, кыялыңыз орундалышы менен. Көптөн күткөн кыялыңыз орундалыптыр. Бардык кыргызстандыктарды ушул атамекендик атырларды колдонууга чакырабыз. Анжелика, өзүңүздүн колуңуз менен тапшырат болушуңуз керек. Буюрса сизге ийгилик, ишиңизге баштап аткан ишиңизге ийгилик. Буюрса мындан кийин атырдан кийин эмне чыгарайын деген оюңуз бар деги. Өзүм дагы билбейм, чынын айтайын. Аман болсок, Аллах таалам жакшылыктарды көп бизге бере берет экен. Аман болсок, дагы кызматтамын элибизге. Буюрса, эми алдыда сериал турат. Телесериалдын продюсеримин. Телесериалдын экинчи пландагы каарманымын. Ал жакта мындай майор айымдын ролун аткарам. Анан тарбия жагынан баягы жакшы үлгү боло турган телесериал. Жаштарды, элибизди коррупциядан кантип биз мындай көрсөтүп ошол нерседен уялтабыз. Бир гана кино аркылуу экен. Кино менен, маданият менен тарбиялайбыз. Анда сизге ийгилик, буюрса дагы далай-далайсын жеңиштүү күндөрдөн жолугушабыз деген жакшы ниеттебиз. Сизге ийгилик. Анда биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү презентация мыкты деңгээлде өттү. Анжелика айым, рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Анткени адамдын эң кымбат эмнеси десек бул убактысы экен, анан ден соолугу экен. Ден соолукта болуңуздар, алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп ушул жерге келип, менин жакшылыгым менен бөлүшкөнүңүздөргө ыраазычылыгымды билдирем. Ал эми бул көрсөтүүнү мынакей азыр мен сүйлөп, мынакей бүтүп коштошконго чейин көрүп аткан ар бир көрөрманга ыраазычылык билдиремин. Алдыда жакшы да жаңылыктар бар. Yolun izleyip tababız Sebebi biz bir planetabız Aldırbaybız armana Caldır bolu caşıva Suyum yaşay canında
Çok